Ысык көлдүн жээгинде бүгүн милиция кызматкерлери өзгөчө көп. Аны көргөн жарандарда биринчи эле эмне болду деген суроо жаралышы да мүмкүн. Курсанттардын Өрнөк айылында топтолушу ар кандай ой жаратканы менен бүгүнкү бул жүрүш өтө маанилүү. Бул экологиялык акция. Анын максаты көгүлтөр берметибиз болгон ысык көлдү таштандылардан тазалоо, жай мезгилинде келген меймандарга жагымдуу эс алууну тартуулоо жана жергиликтүү калкка экологиялык багыттагы түшүндүрмө иштерин жүргүзүү. Ысык көл негизи ЮНЕСКОга кирген өзүнчө аймак. 2001 жылы биосфералык аймак катары ЮНЕСКОга статус алынганда, бул дүйнөлүк статус бар Кыргызстан үчүн эмес, дүйнөлүк статусту алган өзгөчө корголчу аймакта. Анан муну ошол өзгөчө корголчу биосфералык аймактардын тизмесине кирүү ошол учурда өтө татаал иш болгон да. Ошол учурда легендарлуу парламенттин негизинде биосфералык аймак жөнүндө өзүнчө дагы мыйзам кабыл алынган. Анан ошол негизинде ЮНЕСКО бул ысык көлдү жанагы бир программа бар. Биосфера жана адам деген чоң ЮНЕСКОнун алдында программа бар да. Ошонун алдында Севилья деген Испаниянын шаары бар. Ошол жерде биосфералык аймактардын өзүнчө программасы болгон. Ошого ысык көл кирген. Ошол 434 тизмеде кирген болот. Бул мындай айтканыбыз менен оңой нерсе эмес. Бул дүйнөлүк масштабтагы өзгөчө корголчу аймак да. Биз республикалык окуу борбору бүгүн сиздер менен чогуу биргеликте бир жакшы акция уюштуруп атабыз. Бул акциянын эң биринчи максаты биздин ушул жаштарды экология сакталышына тартып, ушулар өз колу менен таштандыларды терип, мусорду терип, анан ушу көрүшү керек да, өзү сезиши керек. Мусор таштап коюш 1 секунд алып туруп, ичип туруп, таштап туруп басып кетиш. Жаштар азыр айрыкча. А ошону териш канча деген эмгек мына, канча. Германиянын Табиатты коргоо союзунун Кыргызстандагы филиалынын жалпы жамааты жана милициянын генерал майору Шабиров атындагы республикалык окуу борборунун кызматкерлери, угуучулары ишембиликтин алкагындагы биринчи күнү Өрнөктө башталып, Чоң Сарой айылына чейин уланды. Биз ушул германиялык НАБУ уюму менен чогуу биринчи кезекте балдарга ушундай тренинг лекцияларды өткөздүк. Анткени булар келечекте милиция кызматкерлери өзлөрү да таза болуш керек биринчиден, экинчиден элди дагы ошого үндөш керек. Тазалыкка, коомдук коопсуздукту сактоого милиция кызматкери өз салымын кошуш керек. Биздин Кыргызстаныбызга мына абдан көп туристтер келет чет жактан, чет элдиктер. Ошолор келгенде биздин Кыргызстаныбыз, биздин көгүлтүр көлүбүз абдан таза болсо экен. Элдер мындан ары дагы суктанып турса экен биздин көлүбүз менен деген атайын ошондой экологиялык иш-чараны өткөзүп атабыз. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен элиме кайрылып кетким келет эле. Ушул Кыргызстаныбызды сактайлы, тазалыкты сактайлы. Бул экологиялык акцияга жалпысынан 150дөн ашык катышуучулар көл жээктерин тазалоо менен баштап, биринчи күнү эле 3,5 тоннадан ашык таштанды чогултулуп, мындай демилге жергиликтүү тургундардын колдоосуна ээ болду. Мындай жардам берип келгендерге Аллахым ыраазы болсун. Өмүрлөрү узун болуп, ушу тазалык негизи биринчи байлык баягы ден соолук, анан тазалык дейт эмеспи? Тазалык болсо бардыгы жакшы болот да. Ошо тазалыкка басым жасаңыз жакшы. Силерге ыраазыбыз. Ийгилик ишиңиздерге. Амансыңарбы балдарым, мен бүгүн амандашып тоңалайын. Эртеден кечке силер менен көл жегин бирге басканбыз.
Тазалыкты сактап, таштандыдан арылууга багытталган ишембиликте белгилүү киноактер жана дастанчы Адилет Кожобергенов чакан концерттик программа тартуулады. Ал төкмө чеберчилик түрүндө экологиялык акцияга катышып жаткандарга ыраазычылыгын билдирип, мындай жаратмандык үлгү көрсөтүүнү ар дайым кай жерде болбосун баарыбызды улантууга чакырды. Канчалык акыр чикир барбы деп аны терип чогуң алганбыз. Я бы хотела просто поблагодарить сегодня слушателей. Мен бүгүн ыраазычылык билдиргим келип жатат. Бул келечектеги милиционерлер калк менен түздөн-түз иштешет. Бул жыл экологиялык билимди өнүктүрүү боюнча активдүү иш алып барып жатабыз. Себеби билим берүү министрлиги менен түзүлгөн меморандумга ылайык биздин бул сыяктуу акцияларыбыз, мектептеги жогорку окуу жайлардагы иш-чараларыбыз, лекцияларыбыз өткөрүлүп жатат. Биздин жөнөкөй калк менен эле эмес, мамлекеттик кызматкерлер менен да биргеликте экологиялык жактан жогорку жоопкерчиликтүү болуп жатканыбыз мени кубандырып жатат. С Министерством образования о сотрудничестве и наши подобные акции, наши гостевые лекции, наши мероприятия в школах, детских садах и вузах приобретают вот такое продолжение свое. Акциянын экинчи күнү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Аалам пансионатынын аймагында тазалоо иштери менен уланып, анын жыйынтыгында 3,5 тонна таштанды чогултулду. Ага жогорудагы окуу жайдын угуучулары активдүү катышуу менен жаштарды жана жалпы жарандарды экологияны коргоого үндөп кетишти. Бүгүнкү биздин жашоодогу, коомдогу болуп жаткан чоң көйгөйлөрдүн бири болуп жаткан биздин таштанды таштоо маселеси боюнча эң биринчилердин бири бул Кереметтүү ысык көлүбүздөгү орой мамилелерге дуушар болуп жатабыз. Ошолордун алдын алуу максатында биз ушу башкармалыктын буйругу менен бүгүн 120дан ашык балдары болуп келип, биз Кереметтүү ысык көлүбүздү тазалап жана кийинки жаштарга, кийинки муундарга ушу жакшы демилгени көрсөткөнү келип отурабыз. Исхак Разаков атабыз айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегендей, биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек, албетте. Жана ошол кыргыз элин, мекендештерди ошол тазалыкка чакырат элем. Тазалык эң башкы нерсе бул. Сегодняшнее мероприятие было. Бүгүнкү иш-чара Набу Кыргызстан уюму менен биргеликте өткөрүлдү. Биз бүгүн Өрнөк айылынан Чоң Сарой айылына чейин тазаладык. Чогулган таштанды 3,5 тоннаны түздү. Ошондой эле калкыбызды жана келген конокторду тазалыкты сактоого чакырабыз. Объем работы был большой, также мы собрали мусор, отходы и так далее. Бул акция биргелешкен аракет менен жаратылышты кантип тазараак жана жагымдуураак кылуунун эң сонун мисалы болду. Катышуучулар жээктеги таштандыларды тазалап гана тим болбостон, башкаларга дагы жакшы үлгү көрсөтө алышты. Мындай эмгек жана тазалыкка умтулуу чын жүрөктөн ыраазычылыкка жана кайталанып турууга татыктуу. Иш-чаранын алкагында таштандыларды өзүнчө чогултуу жана кайра иштетүү боюнча мастер-класстар өткөрүлүп, баардык катышуучулардын экологиялык аң сезимин жогорулатууга жардам берди. Табиатты коргоо үчүн биз жүрөгүбүз менен коргошубуз керек. Биз жүрөгүбүздө жаратылыш дебесек, анда эч качан жаратылышты коргой албайбыз. Биз өзүбүздүн жерибизди мындай экологиялык аң сезим деген бир түшүнүк бар. Экологиялык аң сезимибиз жогору болгондо гана биз жаратылышты коргой алабыз да. Канчалык мыйзам менен, күч менен аны кайра айтып эметкенден деле кээде пайдасы жок болот. Ошол адам өзү аң сезимин сезип алыш керек да. Ошондуктан мен кыргызстандыктарга, өзүбүздүн жарандарыбызга айткым келет. Өзүбүздүн үйүбүздү таза кармагандай эле ошол жаратылышты таза кармашыбыз керек да. Үйүбүздө балбаалап таштандылар жатса, ошол бизге туура келеби? Ошол сыяктуу эле Кыргызстан өзүбүздүн үйүбүз. Кыргызстандан тышкары барып турган жер өзүбүздүн үйүбүз. Жаратылыш. Экология деген бул ойкос деген бул жер, үй, жашаган жер. Анан логия деген бул логос деген ошону окуу деген да, илим. Анан биз ошо жерибизди сактап калууну үйрөнүшүбүз керек дагы. Ошол ар бир нерсени үйүбүздөй карашыбыз керек.
Жалпысынан акция Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 26 апрелиндеги Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде өткөрүлүп, уюштуруучулардын билдирүүсүндө калкка экологиялык билим берүү багытындагы иш-чаралар мындан ары да республиканын ар аймактарында улана бермекчи. Мурат Чулукеев, Эрмек Кадыров, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй.